Ушу кредиттерди алып алып туруп жеп салгандардын бардыгын бирин койбой жазалаш керек. Буларды кустуруш керек. Мен бир нерсени айтып берейин бакпай. Мына азыр саясий айдыңда дагы саясатчылар мындай поколение деп коелучу, ошондой өзүнүн жаштары менен иштейт да. Мисалы буга чейин 50-60 жылкы саясатчылар иштеп келди. Туурабы? Мына ошолор өзүнүн доорун сүрүп келди дагы, болгон карыздарды алышты, колунан келишинче кылышты. Жегени жеди, иштеген иштеди, акыйкат калыс жүргөндөр болду арасында. Андан кийин 70-тегилер келди. 50-60 жылкыларга 70 жылкылардын тиши өткөн жок. Анткени алардын балдары бири-бири менен дос, бири-бири менен куда сөбөк болуп калышкан. Эми ошол 50-60-70 жылкы мурунку жеп ичип жеткен саясатчылар, ушу Кыргызстандын түбүнө жеткирген саясатчыларды жаңы келаткан муну кечирбейт. Муну ошону эстеп коюшу керек. Анткени булардын байлана турган эч нерсеси жок. Булар анын атасын дагы, чоң атасын да тааныбайт. Кийин ошолор сурайт. Сөзсүз сурайт. Булар сураганда дагы өтө катаал болуп калышы мүмкүн деп мен эстетем да.